Саламатсыздарбы? Бул видео даяр шаблондорду алууну көрсөтүүчү видео. Даяр шаблондорду Slide.ns деген сайттан алсак болот. Ал үчүн Google'га киребиз жана издөөчү жолчого Slide.ns деп жазабыз. Slide.ns.com. Бул сайтта даяр шаблондор бар. Аябай кызыктуу шаблондорду алып, көчүрүп алып, аларды колдонсоңуздар болот. Эгерде ушундай реклама чыккан болсо, төмөн жакты караган стрелка бар, ошону басып койсоңуздар, мындай толук бети ачылат. Slide.ns сайты менен иштөө үчүн катталуунун кажети жок. Бул жерде шаблондор, тенденция, акыркы маркетинг, бизнес жана башкалар боюнча бизге билим берүү тармагына керектүү шаблондор болгондуктан образование деген вкладкасын ачабыз дагы. Бул жерден эгерде ушундай реклама чыккан болсо, жаап кое бересиз. Андан кийин стилдерин сурайт. Стилдер, түстөр, форматын все дегенге калтырып кое бергенибиз жакшы. Себеби бизге бардык форматтагы, бардык сеттеги, түрдүү түстөгү шаблондорду берет. Мондой шаблондор даяр. Бул жерден ошол керектүү шаблонду көчүрүп алып, андан кийин редакциялайбыз. Төмөн жакка түшө бересиздер, өзүңүздөргө керектүү болгон шаблондорду тандайсыздар. Мисалы үчүн биз бул жерден диссертация по кризису изменения климата дейт. Бул шаблон жакты бизге. Бул жерде 26 слайд бар экен бул презентациянын ичинде. Көчүрүү үчүн ушул презентациянын өйдөңкү бурчунда оң жактагы көчүрүү деген стрелкасын басабыз. Бул жерден шаблоны слайдов Google'га көчүрсөңүздөр болот, докладчикке. Ал эми биз кайра редакциялоо үчүн шаблоны PowerPoint деген тандайбыз. Тандаганыбыздан бул жерден ошол шаблон, андан кийин жолчо бар астында. Ушул поле толгонго чейин күтөбүз. Поле толгондон кийин өзүм даяр болгон даяр шаблонду көчүрүп атат. Бул устройствого көчөт. Андан кийин ошол жерден даяр редакциялап колдоно берсек болот. Көчүп көчкөндөн кийин көчүп бүттү. Бул устройствонун загрузки деген папкасына келип түшөт. Ошол жерден сиздер редакциялап өзгөртсөңүздөр болот. Сөз түрдө интернеттен алынган файлдарды редакциялоого уруксат суроо керек. Бул жерден разрешить редактирование дегенди басасыз. Мынакей биринчи бети. Бул жерден биз мисалы үчүн андан кийинкисин болбо дедим. Андан кийинкисин селекция боюнча тема жасап. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү слайддар бар. Мына экинчи слайдка бул жерге максатын жазам. Керек эмес объекттерди өчүрүп койсоңуздар болот. Бул жерден мындай эле редакциялап коеюн. Толук эмес. Шрифттерин өзгөртсөңүздөр болот, чоңдуктарын өзгөртсөңүздөр болот, редакцияласаңыздар болот. Андан кийин ордуларын алмаштырсаңыздар болот. Слайддарды, мисалы үчүн, могу сүрөттүн ордуна башка сүрөттү алышыбыз керек болсо, сүрөттү тандайсыз дагы. Ушул жерден клавишанын мыштын оң жагын басып, бул жерден заменить рисунок дегенди тандайсыз. Эгерде компьютериңиз интернетке туташкан болсо, дароо интернеттен сүрөт алып койсоңуз болот. Эгерде жок, өзүмдүн файлымдагы десеңиздер, из файла дегенди бассаңыз, сиздин проводник ачылат. Ошол жерден проводниктен бар сүрөттү алмаштырып койсоңуз болот. Мынакей биздин сүрөттү алмаштырды. Кааласаңыздар могу жердеги
объекттердин түстөрүн дагы өзгөртсөңүздөр болот заливка аркылуу. Бул тексттердин бардыгын өзгөртөсүз. Андан кийин могу жерден, мисалы үчүн, бул слайд кете турган болсо, ушинтип бордуларын алмаштырып койсоңуздар боло берет. Заменить, изменить рисунки, поиск изображений болсо интернеттен издейсиз, из файла. Бул сиздин компьютериңиздеги бар сүрөттөрдү мындай кылып алмаштырып койсоңуздар болот. Ушинтип алмаштырасыз. Эгерде бул слайдда керексиз слайдтар болсо, белгилейсиз дагы. Ошол слайдты удалить кое бересиз. Эми бул слайдты көрөлү. Биринчи бет, экинчи бет, үчүнчүсү, төртүнчүсү, бешинчиси жана башка деп монтип бир сире көрүп, андан кийин сактап алсаңыздар болот. Бул ошол слайдернес сайтында даяр шаблондор бар. Бул керек эмес слайдтарын, ашыкча слайдтарын кесип коесуз. Эми керектүү слайдтарды ошентип редакциялап өзгөртүп иштетсеңиздер болот.